Надо срочно принимать меры. Александр. Мирлан атым. Мирлан? Вот там Мирлан. Эскенде. Я. Эскенде. Не был. Уластыры? Не де уластыры? Республика ішкі істер министрлігі вот там. Мағау, повестка ойынша. Танышып кетші повестка. Onun bari sen internetке çıkart. Так. Аз тергөөчүгө барыш керек бакай. Ага. Барабыз, базар жоқ. Он с нашим вопросом здесь разбирается. О, азыр мен мәселені бүтір олай. Завершит. Бүтір олай. Это громкое дело и потом... Түсінөз, барабыз. Мирлан, аз барып тұр, барасыз. Кече 17 январда жарандык активист Бакай Кашкарбаев милиция тарабынан кармалды. Ал караван соода борборунда иштеген жарандардан соода түйүндөгү коррупциялык иштер тууралуу пикирин угуп жүргөн. Ошол кезде ички иштер министрликтин кызматкерлери келип, аны суракка чакырылганын билдирип, аны алып кетишкен. Мына урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу мекендештер, көрүп алгыла, караван сарайда ушундай коррупционный схема бар. Биякта Фуги замешан, Фугинин жана Жылдызбек деген жетекчиси бүт. Вообще Фугини полный ревизия кылабыз. Текшеребиз Фугиничи. Булар вообще обнаглели, көрдүңөрбү? Монт өздөрүнө керек болгондо чуркап келип баса калышат. Мындай кереги жокто кыймылдабайт да. Жердин түйүнөн болсо да таап келишет. Мондай элдин акысы желип атат. Бу жакта миллиондогон коррупция бар. Мына 10 бутик бар экен могу жерде. Уже электронный торги өткөн, мыйзамсыз өткөн ушунун барычы. Незаконно. Ушул иш боюнча кылмыш ишин козгош керек. Ушул иш боюнча эле кылмыш ишин козгош керек. Ким алды, ошолорду да чакырыш керек. Неге бир эле жөнөкөй Ким хозяин? Биличи, непрозрачно өткөн, непрозрачно. Негесили утөре, улам ар бир эмеде. Неге 15 жыл ушерде иштеп, мен утпайм. Неге 15 жыл иштеп улка билбейт, бул неге билбейт. Анан кайдан келгендер эле утуп ала берет экен бул жерде. Ушуну карасын. Сатып алгандарды да карасаңыз, биз болсо Түлеевдин убагында сатып алганбыз биз. Бул вообще Түлеевден тартып алышканда, Атамбаевдин убагында рейдерский захват болгон, могу караван сарайдычы тартып алышкан. Всё, мен тиги МВДга кеттим, достор. Азыр мени бияктан повестка келиптир. Биз башка иштер боюнча бир прокурорлорду ызычуу кылгам да барып алчы. Жүрөктөрү түшүп, давление болуп атты. Всё, не переживайте. Акыры биз справедливость, акыйкаттуулук, мыйзамдуулукту Кыргызстанда орнотобуз. Биз акыры мыйзамдуулукту, тартипти орнотобуз. Монда коррупционный схемалардын баары жок болот. Всё, анда это время прошло. Азыр бүт прозрачно жана ачык болсун. Ура, рахмат.